Салам салам барыңа. Кыргызстандан салам. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Саламатсыңарбы боордоштор, мекендештер, кыргыз тилин сүйүүчүлөр. Бүгүн мен абдан кубанычтамын. Өзүмчө эле ахаха деп күлкүм келет. Анткени бүгүн биз сырдык сөздөрдү үйрөнөбүз. Сырдык сөздөр деген бул ички сезимди билдирүүчү сөздөр. Кайгырганда, кубанганда, өкүнгөндө, чочуганда айтылчу сөздөр. Охо, баракелде, бали деп кол чапкым келет силерге. Силер кыргыз тилин үйрөнөм деген сайын мен ушул сөздөрдү айта берем. Демек булар сырдык сөздөр. Кап, аттиңай, капырай, апей ботом деген сөздөрдү качан айтабыз? Кап деп биз качан өкүнгөндө, аттиңай деп кайгырганда жана чочуп бир нерседен качканда дагы ушул сөздөрдү айтат экенбиз. Демек сырдык сөздөр ички сезимди эле билдирбестен, ошондой эле жаныбарларды айдаганда же чакырганда колдонобуз. Кош деп бизде койлорду, өш деп уйларды, чу деп атка мингенде айтабыз. Абдан кызык бекен балдар. Ошондой эле сырдык сөздөргө балдар биз турмуш тиричиликте колдонулуучу сөздөрдү да кошсок болот. Мисалы, саламатсыңарбы балдар? Ошондой эле көрүшкөнчө, рахмат, абдан ыраазымын деген сөздөр дагы сырдык сөздөргө кирет экен. Булардын баарын жаттап алгыла балдар. Сырдык сөздөр демек ички сезимдерди билдирет экен. Азаматтар деп өзүмчө сүйлөнүп жатам. Мен муну качан айтамын? Ай деп дагы сүйлөнө баштадым. Бул сөздү кайсы убакта айтамын? Баракелде деп мен качан айтчу элем? Мый деп мен кайсы жаныбарды чакырам? Демек бул үйгө тапшырма. Балдар, кыргыз тилинин кызыктары көп. Саламатта калгыла. Гүлзада эжекеңер менен бардык жерден байланышсаңар болот. Кыргыз тилин үйрөнөлү. Мен силерге букет гүл сунамын. Ошондой эле менин номериме чалып байланышсаңар болот. Саламатта калгыла. Сырдык сөздөр бай экен.